Нарында улуттук онкологиялык борборунун дарыгерлери жана бир катар окумуштуулар жергиликтүү дарыгерлер менен окутуу кеңешме өткөрүштү. Иш-чара рак илдетин алдын алууга багытталды. Улуттук онкологиялык борбор дарттын алдын алуу жана дарылоонун жаңы чакмасы менен бөлүштү. Өлкө боюнча 27 миңден ашык жаран бул илдетке чалдыкса, жылына 5 миңдей адам катталып турат. Мындай көрсөткүч өтө эле көп дешет адистер. Нарын облусу боюнча онколог дарыгерлер жетишсиз. Biz ушул жылдан баштап бул ученый советтерде аймактарда өткөрөлү деп чечтик. Анткени биз биякта жана биздин жарандарга маалымат беребиз онкологический оорулар боюнча, канча оорулар катталып атат, канча оорулар өтүштүрүп келип атат оору менен, канча оорулар касат таап атат, мунун негизи эмне болуп атат, ошондой маалымат беребиз. Андан тышкары биз биякта чоң илимпоз профессорлор, окумуштуулар келип лекция окуп атат. Биз основной жанагы стратегиябыз алдын алуу программа боюнча да иштеп атабыз. Көйгөй маселелердин баарын көтөрүп, баарын айтып, түшүндүрүү иштерин, лекцияларын окуп, азыркы учурда онкологияда кандай жаңылыктар болуп атат, кандай жаңы метод лечениялар болуп атат, ошонун баарын азыр бүгүн ушундай ученый совет болду.